Ош облусунда жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алды. Балдарга коркунучтуу илдет аба аркылуу жуккандыктан шаардагы бул ооруну дарылаган жалгыз ооруканада да ушундай кире беришине пост коюлду жана ооруканада кызамык оорусун дарылаган өзүнчө бөлүм ачылды. Бөлүмгө кайрылгандардын саны күн санап өскөндүктөн кошумча 30 койка ачылган болчу, дагы кошумча 20 койка ачуу зарылчылыгы жаралып жатат. Кайрылгандар арасынан кызамык оорусунун белгиси байкалганда ушул посттон дароо обочолонгон бөлүмгө алынат. Анткени кызамык аба аркылуу жуккандыктан кооптуу. Өлкөдө кызамык оорусун жуктургандар көбөйүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 242 учур катталды. Алардын теңинен көбү Ош облусунда. Шаардагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасына күнүнө 20-30 бейтап кайрылууда. Өзгөчө Кара Суу, Өзгөн районунан келип кайрылгандар арбын. Биз аракет кылып атабыз. Мына 4-бөлүмүбүз бар. Ошону бүгүн эртең эси больной көбөй турган болсо кайра жабылып, именно корь боюнча отделение кылып ачыла турган болуп атат. Көбүнчө аз бир отделениябыз биздин карантинде. Ошо ортодо кантип булар жатып калат, температура жөтөлү менен келип калып атат. Баягы эмне дейт, отделенияга жаткыргандан кийин белгилери пайда болуп, корь болуп карантинге жабылып калып атат отделениялар. Вот именно эмне үчүн көбөйүп атат? Контактный ким ошо таратып атат? Адамды биз таба албай атабыз азыр. Булар баягы сен үйдөн чыкпа, үйдө отур деп түшүнбөй атат да, кайра эле конок башка эле кетип атат да. Булар ошол үчүн бул көбөйүп кетет резко. Дарыгерлер кызамык менен кайрылган бейтаптардын көбү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенин айтышат. Акыркы мезгилде диний көз караштан улам эмдөөдөн баш тарткандар көбөйгөн. Анын кесепетинен жаш балдар арасында жугуштуу илдет күч алган. Но баары эле больнойлордун эң негизгиси эмдөөдөн өтпөгөн балдар. Өз убагында профилактический прививка албаган балдар болуп атат. Бунун эми себебин биз көбүнчө түшүндүрүп айтсак дагы, бул көбүнчө баягы эмне дейт, дин маселесине келип такалып калып атат. Туура эмес маалымат алган үй бүлөлөр болуп атат. Түшүндүрөт эле чарчадым. Биздин ССМ боюнча 17 отказ үй бүлө бар. Анын ичинен 17 баланын ичинен 4 уже алынды. Дагы кайра айтып. Азыр вспышка болуп атат, кызамык. Менин эле участкама бирөөсү кызамык болуп ала жатып чыкты. Ноябрда прививка ала турган бала ноябрда ооруп калган болчу. Андан кийин ушу албай ооруп качып жүргөн бала февралда ооруп калды кызамык. Балдарга кызамыкка каршы эмдөө 2 жолу жүргүзүлөт. 1 жашында жана 6 жашында. Эмдөөдөн өткөн балага кызамык жуккан учурда дагы оору жеңил өтүп, бала кыйналбайт. Бул аптада атайын эмдөө жумалыгы өткөрүлдү. Ага карабастан кызамык илдетинин жайылуусу токтой элек. Мындан улам дарыгерлер ата-энелерден жаш балдарын адамдар массалык топтолгон жерлерге алып барбоого чакырышты. Азыр кызамык жүрүп аткан мезгилде мен айтат элем ата-энелерге, ушул прививка алдык деп эле ар жерге бара бербей, глобуска, эл көп жерге, базарларга, балдарды ойното турган жерлерге барбай туруш керек. Себеби бул инфекция аба аркылуу жугат. Кызамык дүйнөдөгү эң кеңири жайылган жугуштуу оору. Мисалы 2013-жылы андан дүйнө жүзү боюнча 145.700 адам көз жумган. Ушундай коркунучтуу оору учурда өлкөдө жайылып жаткан кези. Оору өтүшүп кетсе, бронхит, пневмония, менингит, кулактын сезгенүүсү жана баш оорулар келип чыгышы мүмкүн. Кокусунан кызамыктын вирусуна башка бактериялар келип кошулса, анда баланын тамагы шишип, дем ала албай муунуп, чарчап калуусу да ыктымал. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.